Арсланбек Бейшеналиевич. Урматтуу журтум, өзүңөр күбө болдуңар. Эски адамдар, эски түшүнүктөгү адамдар дүйнөгө деле, Кыргызстанда деле эч кандай бурулуш кыла алган жок. Себеби ааламдын талабы, китеби, анан ааламдан буйрулган адам гана өзгөртүү киргизбесе, дүйнөдө, Кыргызда эмес, дүйнөдө өлүм, житим, кырсык болуп кетиши мына күтүлүүдө. Ошондуктан өзүңөр мындай депутаттар дайым күнөөлөп келишиңер, туура эмес добуш берди, баран атап, чимкирик атап, азыр өзүңөрдү депутат катары көргүлө. Же сен пулга сатылып, ошол чимкирик ата алышың мүмкүн, же болбосо 2 күн ушу ааламга карап, жерге карап, айтылган сөздөргө карап туруп анан чындыкка добушуң бериши мүмкүн. Өз тагдырың өз колуңда. Аялдар да ааламда мынтип айтат. Аялды алсыз жараттым дейт Кудай, бирок өзүмөн кийинки кудуретти, кереметти сыйкырды бердим дейт. Аялдар дагы ошо чындык үчүн добуш бергиле. Айымдар дагы Равшан Равшан Бабырбекович, вам ваша минута.